Күндүн олуттуу окуялары менен таныштырып, назарыңыздарда нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Нургүл Курманалиева. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандын ички каттамдарында түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу Санарип ID паспорту менен учууга уруксаат берилди. Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата аны түптөөгө өз салымын кошкон инсандардын эмгектери даңкталууда. Кыргыз болуп жашашына дагы айрым биздин инсандардын зор эмгектери бааланып өткөндө. Бала өмүрдүн шам чырагы. Эртең 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү. Балдар маселесиндеги күнгөй тескейлер. Ошо бүгүнкү майрамды уюштурдук. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Өзгөн шаарын айланып өткөн жолдун курулушу менен таанышты. Тааныштырууда жол январь айында башталган бул жолдун курулушу пландан алдыда экени маалымдалды. Учурда Жазы дарыясындагы 77 метр жана Кара Дарыя дарыясындагы 197 метрди түзгөн эки чоң көпүрөнүн курулуш иштери бүткөнү калган. Ал эми жалпы узундугу 13 чакырым болгон жолдун калган участкаларында да иш активдүү жүргүзүлүп жатат. Министрлер кабинетинин башчысы 300 адам жана 92 техника иштеп жаткан айланма жолдун бардык тилкелериндеги курулуш иштери менен жеринде таанышып, тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Андан соң Акылбек Жапаров Араван районундагы көмүр брикет иштеп чыгаруучу заводдун ишмердүүлүгү менен таанышты. 143 миллион сомго курулуп бүткөн заводдо учурда 15 адам иш менен камсыз болгон. Кубаттуулугу жылына 130 000 тоннаны түзөт. Бүгүндөн тарта атамекендик өндүрүштөгү жалпы жарандык паспорттар бериле баштайт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык баракчасына жазды. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси белгилегендей, мындан ары паспорттун эки түрү тең президенттин иш башкармалыгына караштуу учкун басмаканасында даярдалып, мурдагы паспортко салыштырмалуу бир нече көп коргоо элементтери кошулуп, дүйнөдөгү ондукка кирген сапатта болот. Ал эми Санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу түрдө атамекендик өндүрүштөгү ID паспорт жана жалпы жарандык паспортты алгачкы жарандарга тапшыруу айземи бүгүн 31 майда саат 16:00 Бишкек шаарындагы Калкты каттоо департаментинин имаратында өттү. Кыргызстандын ички каттамдарында түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу Санарип ID паспорту менен учууга уруксаат берилди. Бул документтерин унутуп калган жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү үчүн уюштурулду. Министрлер кабинетинин 2022 жылдын декабрындагы токтомуна ылайык Кыргызстанда электрондук документтер юридикалык күчкө ээ болгон. Жарандар түндүк мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси аркылуу документтерди Санарип форматта мамлекеттик мекемелерге, юридикалык жана жеке жактарга көрсөтө алат. Токтомго ылайык паспорт, туулгандыгы тууралуу айдоочулук күбөлүктөр жана жарандарга тиешелүү документтердин түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу алынган электрондук варианты юридикалык күчкө ээ болот. Нарында Кыргызстанда биринчилерден болуп жасалма интеллект программасынын жардамы менен Санариптик клиника долбоорунун ишке киргизүү аракеттери көрүлүүдө. Аталган долбоор ишке ашса, ооруларды алдын алууга, алдын ала диагноз коюуга жана сапаттуу дарылоого чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Облус жетекчиси Алтынбек Эргешев баштаган жумушчу топ бул маселенин үстүндө аракеттенүүдө. Компьютер илиминин жетишкендиги болуп саналган жасалма интеллект программаларын медицина тармагында колдонуу дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөрдө, ал тургай коңшу Казакстан мамлекетинде тажрыйбаланып, медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууда, ооруларды алдын алууда жана туура дарылоодо жакшы натыйжаларын берип жатат. Бул боюнча АКШ жана Казакстанда иш алып барып жаткан компаниялардын өкүлдөрү менен бир нече жолу сүйлөшүүлөр жүргөн. Алтынбек Эргешев белгилегендей, өкүлчүлүктүн жооптуу кызматкерлери жана нарындагы медицина тармагынын жетекчилери катышкан онлайн форматтагы
жолугушууларда жасалма интеллект программасын Нарын облусунун медицина тармагына киргизүүнүн жолдору каралып жатат. Буюрса, жакынкы күндөрдө бул программанын жардамы менен ооруларды алдын ала аныктоо, профилактика, сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү жолго коюлары күтүлүүдө. Ошондой эле облус башчысы АКШда ушул тармакта иш алып барган кыргыз жарандары менен баарлашуу учурунда АКШнын штаттары менен Нарын облусунун ортосунда кызматташтык алака түзүү, медицина тармагы боюнча тажрыйба алмашуу сапарларын уюштуруу, Нарынга гранттык долбоорлорду тартуу боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Мамлекеттик салык кызматы патентти негизинде соода кылган ишкерлердин башка салык режимине өтүүсүнө 1 ай калганын эскертет. Белгилей кетсек, 2024-жылдын 1-июлунан тартып, өлкөнүн аймагында патенттин негизинде соода ишин жүргүзүү токтотулат. Ишкерлер жалпы салык режиминин жана бирдиктүү салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасын тандай алышат. Бирдиктүү салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасын колдонууда салыктын ставкалары жылдык кирешенин көлөмү 15 миллион сомго чейин болсо 0%, ал эми 30 миллион сомго чейин болсо 0,5% жана 50 миллион сомго чейин 1%ды түзөт. Базарларда жана кичи базарларда иштеген ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салыктын ставкасы эгерде кирешелер акыркы 12 айда 100 миллион сомдон ашпаса, анда 0,1%ды түзөт. Бирдиктүү салыктын негизинде иштегендер ККМди пайдаланууга, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө жана башка милдеттенмелерди аткарууга милдеттүү. Жалпы салык режимин тандоодо салыктар колдонуудагы салык мыйзамдарына жана жалпы негиздеги ставкаларга ылайык төлөнөт. Кара-Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата аны түптөөгө өз салымын кошкон инсандардын эмгектери даңкталууда. Бул жолкусунда Нарын райондор аралык эмгек социалдык коргоо жана миграция башкармалыгынын жамааты залкарлардын эмгектерин эскерип, аны менен кошо мамлекеттин уюткусун улуттун улуулугун даңазалаган айрым каада салттарын сахналаштырып көргөзүштү. Ага биздин чыгармачылык топтогу күбө болуп кайтты. Негизи Кара-Кыргыз автономиялык областыны боюнча айта кетсек, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөшүнө өз салымын кошкон инсандардын эмгектери жана алардын өмүр жолун камтыган бул маалыматтык бурч Кара-Кыргыз автономия облусунун 100 жылдыгына карата уюштурулган. Эски күндөрдү эске салган бурч жакан болгону менен андагы маалыматтар өзүнүн тарыхый маанилүүлүгү менен баалуу. Мына ушул тарых бурчу бүгүн Нарын райондору аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын эшиктеринен орун алып, андагы эмгектенген кызматкерлерге тааныштырылды. Ак шумкардың ой сылап жүр кызым. Аталган башкармалыкта эмгектенгендер 100 жылдыкка карата чакан концерттик программасын даярдашкан. Анда алар кыргыз элинин үрп-адатын, каада салтын жана акыл оюндарын көргөзүп, өз таланттарын тартуулашты. Кыргыз болуп жашашына дагы айрым биздин инсандардын зор эмгектери бааланып өткөндө, бул тарыхты эстебесек, биз көп ошол кийинки жаш муундарга дагы өткөрүп беришибиз керек да, бул багытта. Анан ушундай биздин жанагы көрүнүктүү репрессияга кабылган, репрессиянын курмандыктары болгон биздин жарандар дагы, мисалы белгилей кетсек, ушул Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдурахманов, биздин Касым Тынстанов деген зор эмгектерин арнашкан. Кут болсун үйлөнү тоюңар. Артта калган тарыхты даңктаган мына ушул тармак калктын аярлуу катмары менен түздөн-түз иштешип, алардын жаркын жашоосу үчүн акыркы жылдары колдоого аларлык иштерди жүзөгө ашырып келишет. Маселен, акыркы 3 жыл аралыгында бул тармакта болуп көрбөгөндө өсүү темпи байкалууда. Деген иш жүрүп жаткан социалдык контракт долбоорунун аркасы менен Нарын шаары жана Нарын район аймагынан жүздөгөн үй бүлө жөлөк пул алуудан баш тартышып, өзүн өзү камсыздоого жетишишкен. 100 жылдын аралыгында биздин тармактын дагы ушул бул өнүгүшүнө кошкон салымдар чоң. Анткени ушул калктын аярлуу катмары менен иштөөдө биздин ушул башкармалык же эле биздин ушул министрлик ушул багытта көптөгөн ишти алып барып атат. Анткени ушул акыркы 2 жылда алсак ушул социалдык төлөмдөрдүн 100%, 200% чейин көбөйүшү, жанагыдай аз камсыз өнөргө көңүл бурулушу,
бүгүнкү күндө ошол аз камсыз үйлөр турак жайлар менен камсыз болушу бирден бир приоритеттүү болуп аткан маселе. Бүгүнкү күндө аз камсыз үйлөрдү, жумуш иш менен камсыз кылуу, бул багытта абдан чоңдоо иштер жүргүзүлүп атат. Бабалар салган чейир менен иш алып барып өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп жаткан тармакта бүгүнкү күндөн Нарын шаары менен Нарын району боюнча 1700 үй бүлө жөлөк бул алып келет. Адистердин айтуусунда бул көрсөткүч келерки жылдын башы менен 300гө кыскарары күтүлүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары. Эртең 1 июнь эл аралык балдарды коргоо күнү. Тилекке каршы балалыктын бал даамдуу күндөрүн өткөрүү баарына текши буйрбай, өксүк менен өмүр сүрүп жаткан балдарыбыз дагы жок эмес. Бири зомбулукка кабылса, экинчилери ата-энеси тирүү туруп камкордуксуз калган. Андай балдарды балдар үйүнө жиберүү акыркы айла. Ага чейин мамлекет тарабынан ишке ашып жаткан фостердик үй бүлөдө багуу практикаланып келет. Кесиптешибиз фостердик үй бүлөдө багылып жаткан балдар менен сүйлөшүп келди. Энем суу бардык жандан башкача, эне кемден алгым келет акбата. Бири 16, экинчиси 13 жана 10 жаштагы өспүрүм кыздар. Бир тууган болбосо да, бала күндөрүндөгү көргөн оор турмуштары аларды бир үй бүлөгө бир тууган кылып бириктирген. Үчөө тең ата-энелери тирүү туруп кароосуз калган. Эки кыз 3 жыл мурун, эң кичинекейи 10 жаштагысы 1 жыл мурун бул үй бүлөгө багууга жайгаштырылган. Зебра еще один обитатель саван. С раннего детства они известны нам. Фостердик үй бүлөгө жайгашкан кыздар бактыга жараша көнүшүп, кыйын күндөрдү унуткарышып, окууларынан да ийгиликтерди көргөзө башташты. Муну камкордукка алган апасы кубануу менен белгилейт. Анткени жаңы үй бүлөгө келгенде кыздардын абалы өтө кыйын эле. Балдар коркуп, аппарык, вестеринен кичик балдар аябай. Кыз келгенде чачтары жок, биттеп кетип, анан ошондон алынып калынган, педагогдордун чачына алынып, ошо кароосуз, таптакыр эле кароосуз калган. Анан жаңы келгенде сразу эле мүнөздөрү мындай сүйлөбөй, таптакыр сүйлөшчү эместей. Ыйлап эле башын ылдый салып эле, мындай аябай корку сезимде келген да. Анан келгенден кийин баягы 1-2 күндөн кийин көнүп кетишти. Бир кызым бир сабагынан отличницага жетпей, азыр тырышып окуп атат буюрса. Бирөөсү болсо азыр отличница болду, 3-чү кызыбыз Амина. Сүйүндүргөн нерсе кыздардын кыялы. Ойлору тунук, максаттары так. Жашоодо катаал күндөр болорун өз курагындагылардан эрте түшүнгөн. Эң негизгиси аларды коргой тургандар бар экенине ыраазы. Мен келечекте юрист болгум келет. Жана Кыргыз Республикасынын прокуратурасына иштегим келип, Кыргызстанды аябай өнүктүргүм келет. Мен келгениме 3 жылдан ашты. Жана бул жерде аябай мага жагат, баары жагат. Өзгөчө бактылуу эженин мага мамилеси, мен өзүм мамамдай мамиле кылат. Акыркы 2 жылда Нарын шаарынан 3 ата-энелик укуктан ажыратылган. Балдарга катаал мамиле тилекке каршы токтобой келет. Нарын шаарында ушу жылдын 5 айында ушундай үрөө учурган фактылар катталды. Өз атасы тарабынан ошо 2 жаш өспүрүм кыздарыбыз ыдык мамилеге кабыл атат. Ошол менен эле бирге Нарын районунда да ушундай учур катталды. Ошол өз атасы тарабынан энеси менен атасы ошо үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүп бири-бирин урушкандыктан кыз энесине болушса, атасы муунтуп өлтүрүп коя баштады ал кыздычы. Анан ушундай биздин аталарыбыз зөөкүр мамиле кылып, жубайларына, балдарына ошол зомбулуктун сабагын берип атканы бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Учурда турмуштук оор кырдаалда турган балдарды табуу максатында үймө-үй кыдыруу иштери жүрүүдө. Андай балдардын облус аймагынан табылганы 135 бала. Бул цифра өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 19 учурга аз. Лариса Калдыбаева, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Эл аралык балдарды коргоо күнү жыл сайын жай айынын эң биринчи күнүндө белгиленет. Бул майрамды Утурлай, Нарын районундагы Эсенгул Ибраев атындагы китепкана жана Муса Баетов атындагы Маданият үйүнүн кызматкерлери балдар үчүн майрамдык иш-чара уюштурушкан. Балдардын кубанычына кабарчыбыз Наргиза Жумадел кызы ортоктош болуп келди. Учуп коюп жүрө бер, өмүр сүрө бер.
1-июнь бул балдарды жаркын келечекке алып баруучу майрам деп койсок да болот. Анткени бул майрамдын негизги максаты өсүп келе жаткан жаш муунду туура тарбиялап, жат көрүнүштөн алыс кылып, жардамга муктаж болгон чүрпөлөргө жардам көрсөтүү. Бул күн балдардын укуктарын, өмүрүн жана ден соолугун коргоо күнү. Бүгін 1-июнь балдардың қорғау күні аябай жакшы өтүп атат. Ошо бүгүн иш-чара аябай сонун өттү, аябай жакшы өттү. Мен да бир комуз ырдап чыктым. Китепканада эжелер сонун болуп келишти, көрүштү. Китептерди койгон эжелер дагы китепканада иштегендер, алар да көп жашасын. Иш-чаранын жүрүшүндө келечек муун үчүн Муса Байетов атындагы Нарын райондук маданият үйү балдар үчүн жагымдуу чыгармаларын сунушту. Ал эми келген бөбөктөр өнөрпоздор менен чогуу бийлеп, көңүл чери жазылып кубанычта болушту. Балдар биздин келечегибиз, көңүл буруп, мындай шан шөкөттөрдү өткөрүп, 1 саат 2 саат болсо дагы көңүл буруу деген бул балдар үчүн бакыт да. Балдардын татыктуу билим тарбия алуусуна билим уясы эле эмес, китептин дагы орду чоң. Мындан улам Эсенгул Ибраев атындагы Нарын райондук китепканасынын кызматкерлери китеп көргөзмөсүн уюштурушкан. Балдар үчүн китептерди алып келдик. Энциклопедияларды, балдардын жазуучулар жазган жомокторду, аңгемелерди, табышмактарды, ошол китептерди алып келип, ушу балдарды окууга тартып, ушу бүгүнкү майрамды уюштурдук. Балдар бул биздин келечегибиз. Алардын жарк этип күлүп ойношуна, эркин оюн билдиргенине жана татыктуу тарбия билим алуусуна, ден соолугунун чың болушуна ар бирибиз милдеттүү экенибизди эстен чыгарбасак. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Бардыгы колубуздан келет. Мындай аталыштагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялап жаткан ата-энелер тарабынан жарманке өткөрүлдү. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулган иш-чарадан кийинки материал. Чөптөрдү жакшы көрөм, бактарды жакшы көрөм. 12 жаштагы Юсуф Асанбаев табиаттын сулуулугун сүрөт менен көргөзгөндү жакшы көрөт. Мындан улам анын тарткан эмгектери балдардын укугун коргоо боюнча ата-энелердин коомдук бирикмесиндеги дубалда тагылып турат. Эми кол эмгектерин сатып, каражат тапсам деп максат кылууда. Мыякта чымчыктар, чымчык, анан кийин бак, анан чөп, анан кийин ай. Мага боёгон интересный да боёгон. Чөптөрдү жакшы көрөм, бактарды жакшы көрөм. Саламаттыгына байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга колдоо көрсөтүү максатында балдардын укугун коргоо боюнча ата-энелердин коомдук бирикмеси мындан 22 жыл мурун түзүлгөн. Учурда 100 бала каттоого алынып, бош убактыларын мына ушул жерден өнөр үйрөнүү менен өткөрүшөт. Анткени алар өзү теңдүү балдар менен аралашуусу кыйын болгондуктан коомдук бирикмеде аларга ыңгайлуу жай. Тагдыр сыноосуна кабылган балдардын ата-энелери дагы биригип, ишкерлик кылууну колго алышып, тапкан каражатты ортого салып, керектөөлөрүнө жумшашат. Коомго келгенде карап турбастан моуларды дагы самынды, чайды, момдай тиги үй буюмдарын кошо жасап беребиз, балдарга жардамдашып. Сатабыз, өздөрүнө кичине киреше пайда түшөбү дейбиз, кээде болуп калат. Кээде болбой да калат, баягы убактыбызды кетирип, анан балдарды карайбыз негизи, коомго жардамы тийсинчи деп. Аталган коомдук бирикмеде азырынча туруктуу каржылоо жок. Мүмкүнчүлүккө жараша ар кыл багыттагы долбоорлор менен иштөө колго алынып келет. Колдоого алып, ушу бюджет калса жакшы болмок. Мен Нарын шаардык кеңешине жана Нарын шаардык мэриясына 10 жылдан бери жазып келе жатам. Бизде иштеген 4-5 кишини колдоого алып коюусун. Антпесе айлык жок, чындыгында кыйын болуп кетет. Бирок биз ага карабастан өзүбүздүн кол өнөрчүлүгүбүз, самын жасоо, чай жасоо менен алдыга жылып көргөзмө ар түрлүү көргөзмөлөргө катышып атабыз. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата аталган бирикмеде ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Анда ата-энелердин колунан чыгарылган буюм тайымдардын жарманкеси болуп, майрамдык салтанат уюштурулуп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Кала бийлиги 25 000 сомдук сертификат тапшырып, мындан ары дагы колдоо болоорун белгиледи. 22 жылдан бери ушундай биздин балдарыбызды топтоп, буларга кам көрүп, эптеме бир имаратты жамап, колуңуздан келишинче аракет кылып, балдарыбызды ушундай бир өнөргө үйрөтүп багып келатасыз. Бул үчүн сизге терең ыраазычылык эже. Кандай сонун самындарды чыгарып атасыздар.
кандай сонун чайларды, бунун даамы бир башкача өзгөчө экен. Анан балдарыбыздын мындан ары дагы ушул келечеги үчүн күрөшө бериңиз. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү балдар үчүн адабий китептерди, таттууларды белек кылса, Нарын шаардык кеңеши каржылык колдоо көрсөтүп, өнөр адамдар тарабынан майрамдык ыр-бирлер аткарылып, иш-чара жыйынтыкталды. Чапара Садыккайзиева, Жеңиш Абдулдаев, Нарын жаңылыктары. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүн утурлай Нарын районунун Миңбулак айыл аймагында бөбөктөргө майрамдык маанай тартууланды. Элеттик жалпы бөбөктөр үчүн концерттик программалар тартууланып, айыл өкмөтү тарабынан бал муздактар таркатылды. Ага жалпы жергиликтүү казынадан 40 000 сом өлчөмүндө акча каражаты бөлүнгөн. Бул багыттагы иш-чара бала бакчада эмгектенген тарбиячылар жана маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан уюштурулууда. Балдарды коргоо күнүнө карата буга чейин бир 5 күн аралык болуп калды. Садиктер аралык биргеликте айыл элине концерт коюп, ошо майрамдык маанай тартуулап, азыр бүгүнкү күнү дагы ошол күндү кылып атабыз. Буларга ошо экскурсия уюштурулуп атат, мектеп аралык лагерь деп ошол жактан окуп, анан балдарга да мындай ошо маанайын көтөрүү максатында ушу биздин айыл өкмөт тарабынан дагы ушундай иш-чаралар уюштурулуп атат. Бул өрнөк Миңбулак ушу 3 айылда өтүп атат азыркы учурда. Балдар биздин келечек, алардын саламаттыгынын сак болуп чоңоюшу башкы орунда. Буга карата медицина кызматкерлеринде бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле оорунун алдын алуу боюнча шаарыбыздагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда калк саламаттыгына ак халатчандар кам көрүп, өз убагында эмдөөлөрүн жүргүзүүдө. Теманы кийинки сюжет улайт. Нарын шаарынын тургуну Нурсулуу Кадырова 2 баласы менен Нарын облустук балдар бөлүмүндө өпкөнүн кагынуусунан дарыланууда. Ал мындан 5 күн мурун 2 баласынын тең дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп баштаган. Эне балдары менен өз убагында ооруканага кайрылып, учурда балдардын абалы туруктуу. Биринчи жөтөлүп эле мындай грипп сыяктуудай эле башталып кетти. Анан грипп болот болуш керек деп эле улам күтүп отурдук. Бир 4-5 күн болгондон кийин эле больницага кайрылсак, уже пневмония болуп калыптыр. Азыр жөтөл аябай өөрчүп аткан окшойт. Бүт эле балдар ушинтип ооруп атышыптыр. Дарыгерлерге кайрылдык. Бир эмес 2 балам менен келип жатып калдым. Температурасы 39га чыкты. Бир баламдыкы дагы 39 болуп калды. 39тан өтүп чыкты. Анан дарыгерлерге келип кайрылып, алар бизди карап, сразу капельница коюп, жакшырып калдык. Балдар бөлүмүндө пневмониядан башка аз кандуулук, ревматизм оорулары менен дагы наристелер дарыланышат. Алардын дарылануусуна ооруканада бардык шарттар түзүлүп, дары-дармектер жетиштүү санда. Биздин балдар бөлүмү 25 койкага ылайыкташтырылган. Анан азыр болсо 16 бала жатат, сырколуп. Алардын ичинен көбү өпкө оорулары болуп эсептелинет. Могу суук мезгилге карата кичине вирусный инфекция жүрүп, ошонун кабылдоолору бизге келген да. Анан бул балдар бөлүмү соматикалык отделение болот. Биякка көбүнчө ошо өпкө оорулары, бөйрөк оорулары менен, кан оорулары менен, анемиянын түрлөрү, жүрөк оорулары менен келип жатышат да. Азыркы убакта дарылар баары эле жетиштүү, ийнелери, уколдор баары эле өздөрү больница камсыз кылып атат. Ошо биякта жетиштүү дарылар. Этинке 10 килограмм. Күн сайын үй бүлөлүк дарыгерлер бөлүмдөрүнө кайрылган бейтаптардын саны арбын. Калабыздын РТС чөлкөмүндөгү номер 4 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 6698 адам каттоодо турса, алардын 694-ү 5 жашка чейинки балдар, ал эми 124-үн 1 жашка чейинки наристелер түзөт. Аталган бөлүмдүн дарыгерлери календардык негизде балдарды убагы менен эмдөөгө чакырып, ооруп калган балдарга өз убагында жардам көрсөтүшүүдө. Балдар убагында приемго келип турат, өз убагында профилактикалык жанагы прививканы жасап турабыз. Балдарыбыз жакшы, көптөр азыр ооруган балдарыбыз жок, сасык тумоонун убагы өттү. Жакшы балдар, активно келишет, мамашалар түшүнүктүү. Бирок азыр сезонго ылайык оорулар келатат. Мисалы, жайын мезгилинде ич өткөк оорусу пайда болот. Ошон үчүн мен мамашаларга кайрылып кетер элем. Ошо балдарга жашылча жемиштерди бергенде таза жууп, колдорун таза жууп берип
турууларына өтүнөт элем да. Анткени ушу кол менен эле жашылча жемиштерден эле таза жуулбаса жугатуш ичет көктүн оорусу. Белгилей кетсек, учурда ак халатчандардын айтымында өлкө боюнча көк жөтөл жана кызамык оорусу катталгандыктан улам көпчүлүктүн арасынан балдарды оолак кармап өздүк гигиенаны сактоо зарыл дешет адистер. Жаркына Күлташыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Бүгін 2011 жылы туылған өспүрүмдөр арасында чоң футбол боюнча Нарын облусунун чемпионаты жыйынтыкталды. Турнир Нарын шаарында Ала Тоо стадионунда өтүп, командалар ортосунда кызуу таймаштар орун алды. Беттешти Кыргыз футбол союзунан билим алып келишкен кесипкөй калыстар тейледи. Оюндар айлампа түрүндө болуп, байгелүү орунду камсыздаган командалар топтогон упайга жараша аныкталды. Беттештин жыйынтыгы боюнча 1-чи орунду Нарын шаарынын, 2-чи орунду Актала районунун жана 3-чү орунду Нарын районунун футболчулары камсыздады. Оюнга көзөмөл кылган Нарын шаардык балдар уландар спорт мектебинин футбол боюнча машыктыруучулары тарабынан ээлеген позициясында мыкты оюн көргөзгөн жаш футболчулардан Нарын облусунун курама командасы түзүлдү. Алдыда бул тандалган оюнчулар менен жакында Ысык Көл облусунда өтө турган республикалык чемпионатка катышуу үчүн 10 күндүк окуу машыгуу жыйындары өтөт. 13 жашка чейинки балдар өспүрүмдөр арасында Нарын облусунун кубогу болуп жатат. Бул мелдештин башкы максаты ушу мына жакынкы арада Ысык Көл облусунун Бостери айылында республикалык финал болот. Мына ушул иш-чараны кубокту өтүп, ушу мелдештин жыйынтыгы менен облусубуздун күчтүү курама командасын түзүп, жана жогоруда айткандай Бостери айылына барып, ушу биздин Нарын жергесинин намысын коргоого балдарга бир курама команда түзөлдү деп отурабыз. Бүгүнкүгө топтолгон маалыматтар мына ушулар болду. Эртеңки эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.